Саламатсыздарбы гүл сүйүүчүлөр. Биз көпчүлүгүбүз комнатадагы, бакчадагы гүлдөрдү өстүрөрдө көптөгөн катачылыктарды кетиребиз. Жана ошол катачылыктан кайра өзүбүзгө дагы тажрыйба алабыз. Ошондой менин бир катачылыгым ушул бугенвилия гүлүн 7-8 жыл болгон бул гүлгө. Чоң эле гүл болду деп мунун жазында бул горшогун которуп салгам. Өзүнүн идиши ушул жанында турган кичирээк эле 5 литрлик горшок болчу. Бул гүлдүн өскөнүнө 7-8 жыл болду. Бир жылда 2ден гүлдөчү эле. Быйыл жаздан баштап бул гүл такыр гүлдөгөн жок. Азыр күз болуп калды. Ошол күз болгонуна карабай мен бул гүлдүн идишин котором. Негизи бугенвилия гүлдөрү кичирээк горшоктордо өсөт. Булардын тамыры аз эле болот, кичирээк эле, ичкерээк. Ошондуктан булар чоң горшокту деле анча жактырышпайт. Гүлдөөсүн токтотуп калат. Мен бир чети бул гүлдөргө эксперимент кылып көрөйүн, мүмкүн өсүп кетер, гүлдөр деп бул чоң идишке отургузгам, бирок болбой калды. Ошондуктан бул гүлдүн горшогун кайра кичирейтип которгонго туура келди. Негизи бугенвилия гүлдөрүбүз дагы бир убакта булар баардык жалбырактардын баарын тыштап покойго кетет. Бирок кайра эле бул гүлдү үстүн кесип салбай, же болбосо өлүп калды деп ыргытып жибербей эле салкын жерге коюп койсок, булар кайра өсүп чыгат. Канчалык бугенвилия гүлү чоңойгон сайын булардын жалбырактары полный түшпөйт, бир аздан түшөт деле кайра байлап, жалбырагынан биринчи булардын гүлдөп башташат. Жалбырагынан биринчи. Ошондуктан бул гүлдөрдү дагы мага окшошуп чоңоюп кетсе, булардын горшогун которгонго шашпай эле, буларды жылуу жарык жерге коюп, ар кандай удобрениялардан берип турсак, булар гүлдөп жакшы өсүп берет. Ошондой эле бугенвилия гүлдөрүнөн дагы черенок чыгарып алышты эле, баардык эле гүлдөр сыяктуу оңой эле булардын өзүнүн бутагынан, жапжашыл бутагынан эмес, кичине күрөң болуп катып калган бутагынан кесип алып, ошондон черенок кылып, тепличный условия кылып өстүрүп алсак болот. Азыр ушул өзүнүн мурунку эле горшогуна түбүнө пенопласттан салып, ушул топурагынан эле кайра эле өзүнө кошуп туруп салып отургузгандан кийин бул гүлдүн түбүнө осмокоттон салып койсок болот. Осмокот ушул биз кышкысын гүлдөргө ар кандай удобренияларды бербей деле коебуз. Осмокот болсо ошол биздин гүлдөрүбүзгө 4 айдан 8 айга чейинки биздин гүлдөрүбүзгө азык болуп берет. Бул гүлдөрдү отургузгандан кийин түбүнө сиркондон куюп, жалбырактарына эпинден чачып, жылуу жарык жерге коюп койсок, кайра эле өсүп, буюрса гүлдөп баштайт. Бугенвилия гүлдөрүбүздүн сабактары абдан ийилчээк. Ошондуктан бугенвилия гүлдөрүнө биз тирөөчтөрдү коюп, зымдан же чыбыктардан сайып бул гүлдөрдү ошого байлап кыпчып койсок, булар ошондо өзүлөрүн жакшы сезип, жакшы өсүп беришет. Бул гүлдөрдү жайына коюп койсок, булар ылдыйды карай салаңдап калышат. Ошондуктан ушундай ар кандай стойкалардын жардамы менен бул гүлдөрдү ошолорго тиреп байлап койсок, биздин оюбуздагыдай гүлдөп өсүп берет. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар. By the words that you say, the voice that carries them has kept me astray. Too soon to act on it, can we ever be? That all depends
you're feeling from me. Show you all the way.